Мен Абдыбалиева Мира Шамбековна, келечек туракча эмесин. Мен соцсеттен көрүп калдым, Facebook баракчаданчы. Анан ошо жерден Дамира Иманалиева деген кызыбыз ошол эме берген экен. Соцсетке жазып чыккан экен келечек тууралуу. Анан сразу эле анын WhatsApp номерине чалып туруп эле сразу сүйлөшүп көрүп, анан бул жакка чакырды. Келип келечектен бүт полный угуп кеттим биринчи күнү. Экинчи күн, 2-3 күндөн кийин дагы келдик. Дагы толук келечек боюнча аябай уктук. Угуп, анан билбейм, чото жүрөгүмө жакты да. Баары эле жолдошум менен байланышып, ага айтсам, ага дагы көңүлүнө туура келип. Сомнение, конечно, болот да, сөзсүз түрдөчү. Себеби жана сумманы төгүп атканда менде сомнение болду. Анан бирок банктан через банк аркылуу төктүк. Сомнение болуп, ойлонуп. Анан бирок чото жүрөгүмө жакты да. Жүрөгүмө жакты, анан келип эле анан сразу төктүк. Сураштырып, бүт Элемандын бул корпорациясынын жетекчисин Элеман менен өзү менен да сүйлөштүк. 2 миллионго очередке турдук, вступительный 80 000 төктүм. Анан кийин 500 000 төгүп койдум. Азыр ошондо ай сайын өзү 12 500 экен, дагы 2 000 кошуп 14 500 турган болдук. Үйдө ошо өзүбүз жашаган жактан эле Кудай берген жактан алдык. Мага бир 6 айдын негизинде келет деп айткан, анан мен июлга деп атканбыз да. Анан бирок могу апрелден баштап эле бизге эме жөнөтө баштады, даярданыңыздар депчи. Анан майда уже мына очередим келип калды, бат элечи. Келечек бул аябай мына уже көзүбүз алгандан кийин, анан бул жерге келсек дагы адамдар аябай очеред болуп, келечектен уже үй алып аткандарын көрдүк, ошо мезгилде биздинчи. Анан уже ишеним пайда болду. Аябай жакшы экен, айрыкча биздин кыргыз элине ушунчалык бири-бирибизге жардам берип отуруп, ар бир инсан үйлүү болуп калып атат да, ошо жагы аябай жакты. Менден кийин келип эле эжем дагы очередке туруп койду. Ал дагы уже очереди жакын калды буюрса. Анан ушул келечек корпоративине мен ушу Дамира аркылуу келип калдым. Анан Элеман экен силердин жетекчиңер. Ушул жердеги жетекчилерине, анан силерде иштеп аткан балдарга, кыздарга ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Себеби канчалаган адамдарга жакшылык каалап, ийгилик каалап, мындайча айтканда канча адамга мындай жардам берип, соопчулук кылып атасыңар да. Канча адам сүйүнүп, үйлүү болуп атат. Ошон үчүн ишиңер ийгиликтүү болсун, дайым ар бириңердин ден соолугуңар бекем болсун. Кыргызстаныбыз ушундай кооперативдер менен өзүнүн салымын кошуп, жакшы ийгиликтерге жете берейик. Кыргыз элим баардыгы үйлүү боло берсин.